Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жер тибиндеги планеталар. Бүгүнкү сабактын максаты Жер тибиндеги планеталарды атай алышат, Жер тибине кирген планеталардын физикалык касиеттерин билишет, Жер тибиндеги планеталарда кандай окшоштуктар бар экенин түшүнүшөт. Эми балдар, сабагыбызды баштасак, күн системасына кирген планеталар алардын мүнөздөмөлөрүнө карата жер тибиндеги жана гигант планеталар болуп эки топко бөлүнөт. Жер тибиндеги планеталардын катарына кирген Меркурий, Чолпон, Жер жана Марс планеталары булар өлчөмдөрү боюнча гигант планеталарга салыштырганда кыйла кичине. Бул планеталардын тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан жогору болуп, өз огунун айланасында жай айланышы, ошондой эле спутниктеринин санынын аз болушу менен мүнөздөлөт. Чолпон планетасы мисалы күндүн айланасында башка планеталардын кыймылына карата тескери багытта айланышы анын физикасын үйрөнүүдө өзгөчө кызыгууну жаратат экен. Демек балдар, биздин бүгүнкү темабыз жер тибиндеги планеталар болуп аткандан кийин ушул жерге окшогон дагы жерден башка 3 планета жөнүндө сөз кылабыз бүгүн. Анда эмесе эң биринчи күнгө жакын турган планета бул Меркурий. Бул планета күнгө жакын турган биринчи планета. Бул айдан бир аз гана чоң. Анын орточо тыгыздыгы дээрлик жердикиндей. Радиолокациялык байкоо жүргүзүүнүн негизинде анын өтө жай кыймылда боло тургандыгы аныкталган. Анын өз огунун айланасында айланышы 58,65 жер суткасын түзүп, күн айланасында айланышы 88 суткага барабар экен. Меркурий планетасынын экватору күн нуру түшкөн жериндеги бетинин температурасы плюс 400 градус Цельсийден жогору болуп, ал эми түнкүсүн ошол эле жердин температурасы минус 180 градус Цельсийге төмөндөйт. Анын күндүн нуру тийген жеринде коргошун, калай, ал тургай цинк дагы эрип кетет. Бул планетанын бети көп чуңкурчалар, кратерлер менен толгондуктан сүрөтү боюнча айдын бетинен айырмаланып түшүнүү өтө кыйын. Бул планетанын спутниги жок. Андан кийинки экинчи планета жер тибиндеги бул Венера. Венера планетасы өз көлүмү боюнча жерден бир аз гана кичине. Ломоносов анын атмосферасы жердин атмосферасына салыштырганда кыйла тыгыз деп туура айткан. Планетанын атмосферасынын 97%-ин балдар көмүр кычкыл газы, 2%-ин азот, 0,1%-ин кычкылтек жана 0,5%-ин суу буусу түзөт экен. Бул планетанын атмосферасынын төмөнкү катмарында жана бетинде температуранын жогору болушу парник эффектиси менен түшүндүрүлөт. Күн нурунун энергиясы анын төмөнкү катмарына жутулат да кайра инфранур түрүндө нурланып, көчөт тигилген парниктерде жылуулук кармалган сыяктуу эле балдар. Анын атмосферасынын тыгыз катмарында сыртка чыга албай кармалып калат экен. Натыйжада планетанын бетинин жана бетине жакын жайгашкан атмосферанын катмарында жылуулук жогорулайт. Чолпон планетасынын бетинен улам бийиктеген сайын анын температурасы төмөндөп, стратосферасында суутек газы өкүм сүрөт экен. Көптөгөн радиолокациялык байкоо жүргүзүүнүн натыйжасында планетанын радиусу 6052 километр, анын орточо тыгыздыгы 5,24 грамм бөлүнгөн сантиметр кубка барабар экендиги аныкталган. Эми андан кийинки планета Марска келсек, Марс бул күн системасында 4-чү планета, ошондой эле жер тибиндеги планетага кирет. Марс планетасы да бул диаметри жердикинен 2 эсеге жакын кичине. Анын орбитасынын эксцентриситети улуу тогошу учурунда перигелийинде, жарыктыгы боюнча Чолпон планетасынан кийинки орунду ээлеп, асман сферасынан балбылдап жакшы көрүнүп турат. Өткөн кылымдын экинчи жарымынан баштап 69-жылы Маринер 6 жана Маринер 7 америкалык автоматтык станциялар 3400 километр жана 3800 километр аралыктан биринчи жолу Марстын сүрөтүн даана тартып алышкан экен. 76-жылдагы учурулган америкалык автоматтык станциялар Викинг 1 жана Викинг 2ден бөлүнүп чыккан
Аппараттар болсо планетанын бетине конуп, анын бетинин сүрөтүн, температурасын, атмосферасынын курамын так белгилей алышкан. Бул жогорудагы космостук станциялар аркылуу Марстын бетине конгон аппараттардын жардамында Марстын топурагы изилденип, анын кызыл түстө болушунун себеби бул планетанын курамына кирген 14%тен ашык темир, 20%ке жакын кремний бар экендиги менен түшүндүрүлгөн. Марстын 1877-жылы америкалык астроном Холл ачкан Фобос жана Деймос деген табигый спутниктери бар. Бул спутниктердин космостук станциялар аркылуу тартылып алынган даана сүрөттөрү келтирилген. Силер көрүп турасыздар бул жерде. Фобос болсо Марсты 7 саат 39 мүнөттө бир айланып чыгат. Марстан 9400 километр аралыкта жайгашкан. Ал эми Деймос болсо Марсты 30 саат 18 мүнөттө бир айланып, планетадан 23500 километр аралыктан орун алган. Демек балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктасак, төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи, жер тибиндеги планеталардын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Экинчи суроо, жер тибине кирген планеталардын эң чоңу кайсы? Жана ошондой эле үчүнчү суроо, жер тибиндеги планеталарда кандай окшоштуктар бар экен? Демек балдар, кийинки сабактарда бизди мындан да кызыктуу космостогу саякатыбызды улантабыз. Анда эмесе саламатта калгыла.